17 bölüm. 6 gün ötkөндөн кийин Ыйса Петрди, Жакыпты, жананын бир тууганы Жаканды ээрчитип, бир бийик тоого чыкты. Ошол жерде алардын көз алдында Ыйсанын көрүнүшү өзгөрүлдү. Анын жүзү күндөй жаркырап, кийими аппак болуп калды. Анан аларга Ыйса менен сүйлөшүп жаткан Муса менен Илияс көрүндү. Ошондо Петр Ыйсага мындай деди: "Теңир, бул жерде болгонубуз жакшы экен. Эгерде кааласаң, бул жерге 3 алачык тургузалы. Сага бирди, Мусага бирди, Илияска бирди." Петр сүйлөп жаткан учурда жаркыраган бир булут аларды каптап калды. Анан булут ичинен: "Бул менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын, аны уккула" деген үн чыкты. Муну укканда шакирттер коркуп кетишип, жүз төмөндөп жыгылышты. Ыйса аларга жакын келип, колун тийгизип: "Тургула, коркпогула" деди. Алар баштарын көтөрүп, Ыйсадан башка эч кимди көрүшкөн жок. Тоодон түшүп келе жатышканда Ыйса аларга: "Адам уулу өлүп, кайра тирилгенге чейин бул көрүнүш жөнүндө эч кимге айтпагыла" деди. Шакирттер андан: "Эмне үчүн мыйзам окутуучулар Илияс пайгамбар Машаяктан мурун келиши керек деп айтышат?" деп сурашты. Ыйса аларга мындай деп жооп берди: "Туура. Адегенде Илияс келип бардык нерсени өз ордуна коюшу керек. Бирок силерге айтып коеюн, Илияс келген, бирок аны таанышпай, ага ойлоруна келгендей мамиле кылышты. Ошол сыяктуу эле Адам уулу да алардын колунан азап чегет." Ошондо шакирттер анын чөмүлдүрүүчү Жакан жөнүндө айтып жатканын түшүнүштү. Алар элдин арасына келишкенде бир адам Ыйсанын алдына келип чөгөлөп: "Теңир, менин уулума ырайым кыла көр. Анын элирмеси бар. Аябай кыйналат. Бирде отко, бирде сууга боюн таштап жиберет. Аны сенин шакирттериңе алып келсем, алар айыктыра албай коюшту" деди. Ошондо Ыйса: "О ишенимсиз, бузулган муун, качанга чейин силер менен болом? Качанга чейин силерге чыдайм? Баланы бул жерге мага алып келгиле" деди. Ыйса буйрук берери менен баладан жин чыгып кетти. Бала ошол замат айыгып калды. Ыйса жалгыз калганда шакирттер келип: "Эмне үчүн биз жинди кууп чыгара албай койдук?" деп сурашты. Ыйса аларга: "Ишенимиңердин аздыгынан улам. Силерге чындыкты айтып коеюн. Эгерде силердин сарыгычы данындай эле ишенимиңер болсо, бул тоого, бул жерден тигил жерге жыл десеңер ал жылат. Силер үчүн мүмкүн болбогон эч нерсе болбойт. Жиндерди сыйынуу жана орозо менен гана кууп чыгарууга болот" деди. Галилеяда жүрүшкөн кезде Ыйса аларга: "Адам уулун адамдардын колуна салып беришет. Аны өлтүрүшөт, бирок ал 3-күнү тирилет" деди. Шакирттер буга абдан капа болушту. Капернаумга келишкенде дидрахма жыйнаган салык жыйноочулар Петрге келип: "Силердин устатыңар дидрахма береби?" деп сурашты. "Берет" деп жооп берип, Петр үйгө кирди. Ал эч нерсе айта электе эле Ыйса андан: "Кандай деп ойлойсуң, Шимон? Бул дүйнөдөгү падышалар алык салыкты кимден алышат? Өз уулдарынанбы же бөтөн кишилерденби?" деп сурады. "Бөтөн кишилерден" деди Петр. Ыйсага: "Демек уулдары салык төлөшпөйт экен да. Бирок салык жыйноочулар кыжырланбаш үчүн көлгө барып кайырмак сал. Кармаган биринчи балыгыңды тартып алып, оозун ачсаң, статирди көрөсүң. Аны алып экөөбүз үчүн берип кой" деди.